Çalıp kettin mi? Sancar деген siz de, kadastr yaşayın. Qanday nemelerdi, mындай поддельный документтердин көбүн жасаган экенсиз сиз. Ошол боюнча жооп бере аласызбы? Эмне үчүн жасагансыз? Же жеке кызыкчылыгыңыз үчүн жасагансызбы? Санжарбек мырза. Çındığı canlıların içi başı geçkerek. Haygeler aslında çıkarıp bağlı. Aslında çıkarıp bağlı açın. Başka iş boyunca ne geliyor mu? Padiyerçiklerini tutmaş gerek mi? Padiyerçiklerini için. Padiyerçiklerini bu anda oynatıyoruz. Gördün mü kanday bize mıyzam işliyor. Kultura padiyerçikler çıkarşılar. Bunlar Kıtay'da atığa atmışlar kendi. Ekim Biz buna kayra gündüz. Toplumu çok çıkarayım dedim. Akşamın içiyle bunlar jatçılдап жүрөт. Дарахежи азыр сот. Айтсаңыз, бүгүнкү сот эмне боюнча болду? Бүгүн сот бу эчтен дагы элдер сүйлөтөбүз. Бүгүнкү сот биздин Акыйкат Айым коомдук фондунун мүчөлөрү инвалид май аскамстардын жерлерин көрсеңиздер сатып ийишкен. Подделька документ менен. Мына ошондо биз жабырланчыбыз. Biz kayra arız жазганбыз. Биздин арыз менен сокулук прокуратурада иш козгогон, бирок роогду улам жаап, биз ишенбечилик менен ГУБДга алып барганбыз. ГУБДдан кызмат иши козголгон. Кызмат иши козголуп, коррупция менен мурун жоопко тартылган экинчи ирет. Мына Кубатов деген жоопко тартылбайды, ошо башчысы. Мына Сейиттин арызы менен Кадыров Рүстөмдүн арызы менен иштен сүйлөтөм. Кадыров Рүстөмдүн мына Сейиттин арызы менен. Муну квартальный салып алдылар. Булардын адвокаттары дагы коррупцияны. Честный работник мен болчу. Эч кимден эчтеке алып чыгышмын. Бул өзү орус билет честный иштеген зам начальниктичи бул баары келет да баары кол коюп келет. Ал кантчалык тастыктаганга кол койдуруп атайын Кубатов деген. Кубатов жоопко тартылбайт да Бабахан деген кинодо глава. Ал бул жоопко тартылган. Виноват кишине ушундай биздин сокулукта системный коррупция болуп атат. Сокулук соту адвокат болуп атат, прокурор да адвокат болуп атат, тергөөчүгө сос дейт, тергөөчү сосот дагы. Болду булар ошонуп жүрүп кайра келип иштей берет. Анан коррупция менен ким күрөшүп атат? Ким күрөшөт коррупция? Бүгүн ушул жерде сот залында отургандар азыркы кезде иштеп аткан кадастрларбы же мурунку иштегендерби? Мурунку иштегендер коррупция менен кылмыштуулар тартылып, кайра мөөнөттү деп кайра келип экинчи рет иштеп атышат. Кебелер, мамлекетте коррупция менен кимдер күрөшүп атат? Өзгөчө сотулукта кимдер күрөшүп атат? Ошону аябай таң калып атабыз да. Ошо коррупционер кайра келип жумушка иштеп атат кызматкер. Иштибаев Самат деген иштеп атат. Дөөлөт Бакыл кайра келип подделька жазып атат. Мурдагы жегиштер кайра илан иштеп атат. Үйүндө жатат кызмалап менен. Менин крышам өйдө жакта деп жанагы Бабахан деген кинодой да. Эчеке уруксаттар барбы? Коррупция бетин ачкан адамдарды камап ташташат булар. Кечке чыгабы жок. Уруксаты жок. Бул Çalıp kettin mi? Sancar деген siz de, kadastr yaşayın. Qanday nemelerdi, mындай поддельный документтердин көбүн жасаган экенсиз сиз. Ошол боюнча жооп бере аласызбы? Эмне үчүн жасагансыз? Же жеке кызыкчылыгыңыз үчүн жасагансызбы? Санжарбек мырза.